Акчанын психологиясы. Байлык формула эмес, мүнөз. Көпчүлүк адамдар акча жөнүндө туура эмес суроо берет. Кантип тез байым? Кайсы инвестиция көбүрөөк берет? Кантип акчаны көбөйтөм? Ал эми Морган Хаузелдин «Акчанын психологиясы» китеби мындай дейт. Бул суроолордун көбү туура эмес. Анткени акча бул эсеп эмес. Акча адамдын ички дүйнөсү. Бир эле рынокто, бир эле мүмкүнчүлүктө, бир эле маалымат менен эмне үчүн бирөө байыт, ал эми бирөө баарын жоготот. Бул акылдын айырмасы эмес. Бул психологиянын айырмасы. Акча жеке тажрыйбанын натыйжасы. Ар бир адам акчаны өзүнүн өткөн жашоосу аркылуу көрөт. Жетишпестикте, жокчулукта чоңойгон адам акчаны коопсуздук деп билет. Оор кризисти көргөн адам ар дайым коркот. Ал эми эч качан жоготуп көрбөгөн адам өзүн ашыкча ишенимге алдырат. Мына ушул жерден философия башталат. Акча универсалдуу мыйзамга эмес, адамдын мүнөзүнө баш ийет. Эмне үчүн акылдуулар жоготот? Биз көбүнчө мындай деп ойлойбуз. Акылдуу болсоң, бай болосуң. Бирок тарых тескерисинче бизге таптакыр башка чындыкты далилдеп келет. Эң чоң финанслык каталар эң акылдуу адамдар тарабынан жасалган. Эмне үчүн? Анткени акыл маалымат менен иштейт. Ал эми акча эмоция менен. Коркуу, ачкөздүк, ишеним, шашылуу — булардын баары логиканы өчүрөт. Философиялык тил менен айтканда, адам өзүн башкара албаса, акчаны да башкара албайт. Байлыктын эң чоң жаңылткан тарабы эмне? Коом бизге көбүрөөк байлык катары, кымбат унаа, чоң үй, люкс жашоо жана башкаларды көрсөтөт. Бирок китеп бизге башка чындыкты айтат. Жогоруда айтылгандар байлык эмес. Бул жөн эле чындыкка дал келбеген жалган, алдамчы көрүнүш же иллюзия. Чыныгы байлык сен көрбөгөн жана билбеген нерселер. Чыныгы байлык эмне болушу мүмкүн? Чыныгы байлык бул сенин банк эсебиндеги али сарталы элек акчалар. Сенин эртеңки күнүнө тынчтык берген кошумча резервтер. Сенин өз жашооңду каалагандай жашоо үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр. Бай адам байдай көрүнбөшү мүмкүн. Ал эми бай көрүнгөн адам карызга батып жүргөн болушу мүмкүн. Ошондуктан көргөн нерсенин баарына ишене берген туура эмес. Философия эң жөнөкөй. Байлык көзгө эмес, убакытка иштейт. Убакыт акчадан да күчтүү ресурс. Көпчүлүк байлыкты ылдамдык менен байланыштырат. Ал эми чыныгы байлык убакыттын досу. Компаундинг же бириктирүү бул жөн эле пайыз эмес. Бул убакытты сыйлоо философиясы. Акчаны көбөйтүү үчүн акылдан да мурда сабыр керек. Убакытка каршы чыккан адам утулат. Убакыт менен иштеген адам дайыма утат. Морган Хаузел айткандай, финансылык ийгилик бул чыдамкайлык үчүн берилген сыйлык же олжо. Көпчүлүк адамдар жашоосунда чоң жетишкендиктерди кыялданат. Бирок байлыкты узун жана кыска убакыттагы пайдалар эмес, узун убакыт бою аман калуу жаратат. Дайыма рынокто кала билүү, оюндан чыгып кетпөө, баарын бир кадамда жоготпоого аракет кылуу. Философиялык маңызы терең. Сен утуштуу жана ийгиликтүү болууну эмес, жоготууну көзөмөлдө. Аман калгандар гана кийинки мүмкүнчүлүктү көрөт. Акчанын эң чоң максаты бай көрүнүү эмес, ал эркиндик берүү. Эртең эч кимге баш ийбей ойгонуу, убактыңды өзүң башкаруу. Сага жакпаган нерселерге же шарттарга жок деп айта алуу. Акча сага убакыт берсе гана чыныгы баалуулукка айланат. Акча мүнөздү ачат. Акча адамды өзгөртпөйт. Ал болгону ким экениңди көрсөтөт. Сабырдуу адамды сабырдуу кылат. Ач көздү ач көз кылат. Коркокту дагы коркок кылат. Ошондуктан байлык акча эмес, өзүн өзү башкаруу. Акчанын психологиясы бизге мындай сабак берет. Байлык акча эмес. Байлык тынчтык, сабыр, узак ой жүгүртүү жана өз эмоцияңды жеңе билүү. Эгер сен акчаны эмес, өзүңдү башкара алсаң, анда сен байсың. Көргөнүмөр үчүн рахмат. Оюнарды комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып, кийинки видеолорду өткөрүп жибербеңиздер.